Бүгүнкү сабагыбыз балдар эне тилинде окуу жана түшүнүү боюнча мен кененирээк маалымат берем. Анан ал жерде суроолор, анан өзүнүн терминдери бар. Ошолорго дагы көңүл бурабыз. Суроолоруңар болсо, анан токтотуп комментарийге жазсаңар болот. Мен дагы жооп берем. Бүгүн ошо теориясы тууралуу баштайлы. Эне тилинде окуу жана түшүнүү. Окуу жана түшүнүү бөлүмүндөгү суроолор ар түрдүү, көлөмү 400дөн 850 сөзгө чейин болот. Болгон тексттерди конт коюп окуп чыгып, окуганын түшүнүү жана ал жөнүндө ой жүгүртө билүү жөндөмүнө баа берет дейт. Демек, ошо окуган нерсени түшүнүшүбүз керек экен дагы, анан түрлөрү бар экен. Окуу жана түшүнүү бөлүмү үчүн текст үзүндүлөрү билимдин ар кайсы гуманитардык, социалдык жана табигый тармактарынан алынат дейт. Тесттин бул бөлүмүндө көркөм жана документалдык прозанын баян түрүндөгү чыгармалары да колдонулат. Кыскасы, ошол эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмүндө каалаган бир текст болушу мүмкүн экен. Илимий тексттер болот экен. Кээде эки адамдын диалогу деле бериле берет, ушундай да. Тесттин бул бөлүмүн аткарууга 60 мүнөт берилет. 60 мүнөт берилет экен. Бөлүмдө эки өз алдынча текст жана бири-бири менен байланышкан эки үзүндү берилет. Үзүндүлөрдүн бири экинчисин бышыктайт, толуктайт же кайсы бир жагынан ага каршы келет. Ар бир текст же үзүндүлөрдүн жубу бир катар суроолор менен коштолот. Суроого жооп берүүдөн мурун текстти кунт коюп окуп чыгыңыз. Анткени суроолордун жооптору түздөн-түз же кыйыр түрдө текстте камтылган дейт. Демек, негизи текстти окуп чыгыш керек болот экен, көрдүңөр. Демек, эки чоң текст берилет экен. Ошол 850 сөзгө чейин деп атпайбы? Ошол эки текст 850 сөзгө чейин болот. Анан бири-бири менен байланышкан маанилик жактан же бири-бирине каршы келген эки үзүндү дейт. Алар ошол 400дөн деп атпайбы? Ошо 400 же 500 сөздөн турушу мүмкүн да. Кичинекей эки текст биригип, ошол чоң бир текстке барабар болуп калат экен. Тексттин саптары номерленип, ар бир 5-чи сап санарип менен көрсөтүлгөнүнө көңүл буруңуз. Муну байкагансыңар, балдар, тесттерди тапшырып атканда, тексттин четинде ошол сап 5, 10, 15, 20, 25 деген цифралар бар. Цифраны ошо санарип деп атат, бул жерде. Суроодо же тапшырмада шилтеме берилген сапты оңой табышыңыз үчүн ушундай кылынган дейт. Ошондо өзүңөр ойлонуп, мисал үчүн 17-чи сап деп атса, мен мисал үчүн билем да, практикадан кээ бир окуучулар ошол 17-чи сап каерде деп аны деле таба албаган окуучулар бар да. Мисал үчүн карагыла, могу биринчиси сап деп турса, 1, 2, 3, 4, 5 болсо, бул жагы 5 болот экен. 6, 7, 8, 9, 10 мына бул жерде. Анан 7-чи сап деп атса, 5тен кийин 6, 7, могул сап 7-чи сап болот. Ушундай нерселерге көңүл бурушуңар керек да. Эми баарыңар дебейм, бирок көпчүлүк окуучу дагы бар да, балдар, мындай такыр ой жүгүрткүсү келбейби же билбейм кандай акыркы мезгилде ушундай менин деградациясы деген түшүнүк бар да, ушул ортун тексттеринде дагы бар. Ушул кечке эле жанагы соцсеттерде отура берип эчтеке сабак окубай, ой жүгүртпөй, мындай көп балдардын ой жүгүртүүсү такыр эле тескери кетип атат да. Такыр ой жүгүртө албайт да. Ошондо баягы 17-чи сап деген сыяктуу нерсени таба албагандарды дагы көрдүм да, мындай бул өтө кей турган нерсе да. Эгерде жаштардын ой жүгүртүүсү ушундай болуп атса, анда эмне болот деген сөз да. Ошондуктан мындай көңүл буруп, мени өстүрүшүңөр керек, балдар. Жооптун эң ылайыктуу болгон вариантын жооптор баракчасынан боеп коюңуз дейт. Сунуш кылынган жооптордун ичинен бирөөнү гана тандашыңыз керек экенин унутпаңыз дейт.
Ошондо 4 жооп болсо, ошонун бирөөсүн гана тандаш керек болот экен. Так, бул тууралуу түшүндүк. Эч кимде суроо жок пока. Бул бөлүмдө сизге кандай суроолор берилет дейт. Демек, суроолордун түрлөрү жөнүндө кеп болуп атат. Баягы мен силерге дагы видео сабактардан да көрөсүңөр, мен айткам жана суроолордун түрлөрү депчи. Баягы жеке суроолор, курама суроолор депчи. Ал дагы башка бир форматтагылары, бул жерде болсо ошол не жөнүндө суроолор болот деген мааниде берилип атат да бул жерде. Сөздөрдүн контекстеги дейт. Контекстеги, башкача айтканда, аларды ошол текстте курчап турган башка сөздөргө карата маанисин аныктоого багытталган суроолор дейт. Ошо контекст дегенде балдар, мисалы үчүн, ошол сөздүн тегерегинде курчап турган деген, силер билген бир сөз ошол текстте, контекст деп коет, ошол тексттин ичинде башка бир мааниге ээ болушу мүмкүн да, ошого көңүл бурушуңар керек экен. Туура жоопту табуу үчүн көрсөтүлгөн сөздөрдүн маанисин текст үзүндүсүнүн мазмунуна салыштырып кароо керек. Көпчүлүк суроолор сунушталган бир нече жооп варианттарынын ичинен эң ылайык, эң так маанини тандоого багытталган дейт. Так, андан кийин анализге багытталган суроолор. Анализ деген бул эми отуруп алып, ой жүгүртүп, салыштырышыңар керек дегенди түшүндүрөт да, анализ кылуу. Текстти, анын түзүлүшүн ар тараптан талдоого алуу дейт. Жалпы менен жекени салыштыруу, ошондой эле сүрөттөлгөн фактылар, окуялар же иш-аракеттер өз ара кандай катышта болгондугун аныктай билүү жөндөмүн текшерет дейт. Так, жалпы менен жекени салыштыруу бул аналогиядан деле биз көп эле көрүп атабыз, ошол сөздүк логикалык тест деген, мына аналогия сүйлөм толуктоо, анан окуу жана түшүнүү дагы ушул сөздүк логика тестке киргендиктен баягы логикадагы түшүнүктөр бул жакта деле бар экен. Факты дегенди кандай түшүнөсүңөр балдар? Так, бир сыйра сурап коеюн, фактыны билесиңер? Факт деген эмне? Так, комментарийлер жок. Факты деген ошол мына ошондой эле сүрөттөлгөн фактылар дейт. Факт деген бул бар нерсе да, мисалы үчүн. Факты деген бул бар нерсе. Мисалы үчүн пингвин десек, пингвиндин сүрөтү же болбосо аты бул факт болуп эсептелет, чыныгы болгон окуя дейт, далил. Так. Ой жүгүртүү, үчүнчү эмнени текшерет экен? Ой жүгүртүү жалпылоо багытындагы суроолор дейт. Ой жүгүртүү жалпылоо дейт, маалыматты жыйынтыктоо, бир нерсени жыйынтыктай билесиңерби? Жалпылоо дейт. Автор берген бааларды, ал чыгарган тыянактарды түшүнүү, текстеги көркөм каражаттардын ролун аныктай билүү жөндөмүн текшерет дейт. Так, макул. Буларды көрдүк, силер буларды жакшылап конспекттелеп кайталашыңар керек балдар. Себеби бир эле жолу көрүп үйрөнүп ала турган нерсе эмес, кайталашыбыз керек. Бул суроолорго жооп бергенде төмөндөгүлөрдү жасай билериңизди көрсөтүшүңүз керек дейт. То есть мындай кандай жөн билги деп коет, жөндөмүңөр болуш керек экен. Текстеги негизги ойду бөлүп көрсөтүү. Текст негизинен эмне жөнүндө болуп атат, ошону тапканды билишибиз керек экен. Бир идеяны экинчисине же бүтүндөй тексттин мазмунуна байланыштыруу дейт. Ошол тексттеги себеп натыйжа байланышын аныктоо. Себеп натыйжа байланышы бул көп эле жолу баягы аналогияларды силер менен талдап атканда аябай көп эле учуратасыңар, себеп натыйжаны. Текстте сүрөттөлгөн көрүнүштөрдү, окуяларды салыштыруу дейт. Бири-бири менен салыштырыш керек. Автордун ой жүгүртүүсүнүн логикасын баамдоо дейт.
автордун аргументтерин дейт. Аргумент деген бул жүйөлүү далилдерин дейт. Ошол аргумент деген бул далил деген сөз да балдар. Кыргызча жүйөлүү далил деп атат. Ооба. Көрүү жана аныктоо, автордун көз карашын түшүнүү дейт. Деталдардын, кошумча белгилердин, нерселердин маанисин түшүнүү. Детал эми ошо майда бараттар, тилдин көркөм каражаттардын ролун аныктоо, текстин же анын айрым бөлүктөрүнүн интонациясын аныктоо дейт. Мисалы үчүн интонация дегенде кандай интонациялар болушу мүмкүн? Мисалы үчүн эмне кылып атат? Автор ой жүгүртүп атат, суроо берип атат, жана кайра суроо берип жооп берип атат, же болбосо кайгырып атат, кубанып атат деген сыяктуу нерселер да. Подтекст дейт. Подтекст түздөн түз сөз менен айтылбаган, бирок кыйыр түрдө туюнтулган ойду же идеяны көрүү жана аныктоо дейт. Бул ошол мисалы үчүн бизде эме деп коет го, кыйыр деген мисалы үчүн Асан күндө сабакка кечигип келе бере турган болсо, мен мисалы үчүн ошол Асанды карап туруп айтсам, Асан сабакка такыр кечикпейт десем, бул сразу эле түшүнөт да элдин баарычы. Уже мен мындай ал кечикпей тургандыгын жөнүндө кеп болгон жок. Ал дайыма кечигип тескериче мааниде айтып атканын түшүнүп каласыңар да силер сразу эле. Ошол деген бул подтекст деген ошол да. Башка мааниде айтып атканды түшүнүп каласыңар да силер ошол. Демек биз дагы текстти окуп атканда ошол бир сүйлөм менен автор эмне деп айткысы келгенин аркасын түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек экен да. Бул бөлүмдөгү суроолордун көпчүлүгүнө жооп берүү үчүн төмөндөгүдөй 3 нерсени жасай билүү зарыл дейт. Демек 3 нерсени жасай билүү зарыл экен. Суроонун маанисин түшүнүү. Бул эң маанилүүсү ушул да балдар. Суроонун маанисин түшүнүү депчи. Себеби суроонун маанисин түшүнбөй калсаң, уже андан аркысы болду, бардыгы туура эмес болот да. Кээде туура эмес түшүнүп алабыз го. Тексттен зарыл маалыматты табуу жана бул маалыматты туура жоопту аныктоо үчүн кандайча колдонсо болоорун ойлонуу. Зарыл маалыматты табуу тууралуу дагы көп эле түшүндүрүп бергенмин силерге, ошол чеки кабинеттен карасаңар. Сүт тууралуу текстти талдадык эле, мегалодон боюнча талдадык эле, дагы көп эле тексттер талдаганбыз. Ошондо ачкыч сөздөр тууралуу кеп калганбыз да, ошол сабактарды көрсөңөр. Анан текстти кантип аябай тез табыш керек, бул ыкмаларына да токтолгонбуз силер менен. Бул үчүн биз суроолордо кезигиши мүмкүн болгон эң маанилүү түшүнүктөрдүн тизмесин жана алардын чечмеленишин сунуш кылабыз дейт. Мына эми ушул нерселерге аябай көп көңүл бургула. Так, кандай терминдер кездешет экен, кайсы суроону берерде кайсы киринди сөздөр болот экен, ошолорго автордук эмоциялык түс берүү дейт. Автордун өзү баяндаган, сыпаттаган нерсеге карата мамилесин туюнтушу дейт, мамилеси. Мындай мамиле баа берүүчү сөздөрдүн, ойлордун, салыштыруулардын образдык дейт, элестик аныктамалардын жардамы менен билдирилет дейт. Мисалы, жүзү жагымдуу, бырыш так баскан, окуяны күтүүсүз өзгөрүшү деген сөздөргө баа берүүчү аныктамалар жана деталдар камтылган дейт. Аргумент тууралуу мына аныктама берилип атат. Бир нерсенин далилдерин негиздөө үчүн колдонула турган ой, пикир, кандайдыр бир факт дейт. Бул түшүнүктүн синонимдери далил, мотив, себеп дейт, шуну карайт экенбиз. Анан аргументтөө дейт. Эми аргумент бул ошол мотив болсо, аргументтөө бул мотивдөө, далилдөө деп түшүнсөңөр болот экен, Так, андан кийин тезис деген дагы түшүнүк бар балдар. Негиздөө, тезис деген бул негизги айтылып аткан ой да. Тезис деген бул силердин бир айткан оюңар болот. Любой ойду, мисалы үчүн жана сочиненияда жазгыла дегенде эң биринчи тезис айтылыш керек да. Мисалы үчүн эрте келген турналар деген темага сочинение жазгыла десе, силер эң биринчи бир сүйлөмдү жазасыңар дагы, мисалы үчүн бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы деп баштай турган болсоңор,
анда бул силердин тезис болот дагы. Анан кийинки бардык сүйлөмдөрүңөрдө ошол чыгармасы дегенди далилдөөгө, ошону бекемдөөгө арналыш керек да, кийинки сүйлөмдөрүңөр бардыгы. Ошол тезис деген демек негизги айтылуучу ой болот экен. Аргументтөө системасы дейт. Так, аргументтөө системасы ырастоочу ойдун айтылышы жана белгилүү бир тартипте ага карата аргументтердин келтирилиши дейт. Катар менен аргументтер келет экен. Баяндоо дейт, мына баяндоо бул эмне? Иш аракеттерди же окуяларды мезгилдик ыраты менен сүрөттөө дейт. Мезгилдик ыраты менен деп атат, мына ачкыч сөздөр. Кандайдыр бир окуялар, болуп өткөн нерселер жөнүндө байланыштуу аңгеме түзүү, сыпатталып жаткан көрүнүштөр бир учурда эмес, хронологиялык удаалаштыкта тизилип берилет дейт. Ошондо балдар, хронологиялык деген ошол мындай биринин аркасынан бири да, убакыт боюнча. Хронология деген убакыт деген сөздү түшүндүрөт да. Так, андан кийин далил дейт. Далилде бир нерсенин тууралыгын тастыктоо, ырастоо үчүн айтылган ой. Демек, тастыктоо үчүн айтылган ой болот экен. Так. Андан кийин деталь дейт. Деталь кошумча нерселер, майда барат белгилер. Деталь эми майда барат кошумча нерселер деп атат. Жалпылоо, жалпы тыянак, жыйынтык тыянак чыгаруу, негизги жыйынтыктарды жалпы жобо түрүндө туюнтуу, бир нерсенин жалпы маанисин аныктоо, корутундулоо, жыйынтык чыгаруу. Интонация деген эмне экен? Кыргыз тилинде сүйлөөчүнүн өзү кеп кылып жаткан нерсеге карата мамилесин туюнтуучу сөздөрдү айтуудагы үнүнүн күүсү, маанайы дейт. Буга айтылып жаткан ойлор жай, суроолуу, буйрук, илептүү жана башка маани кошуучу сөздөр дейт. Интонация негизи ошол тыныш белгилердин жардамы менен биз аныктайбыз да. Карама каршы коюу дейт, айырмачылыктарын бири-бирине карата касиеттерин карама каршылыгын көрсөтүп салыштыруу дейт. Ошондо балдар бул жерде мына бирок, ал эми, тескеринче, башка жагынан алганда жана башка ушундай сыяктуу деген сөздөр колдонулат экен. Кийинки картиналар, текстте бул көрүнүштөрдүн, пейзаждын, окуянын, башкача айтканда конкреттүү түрдө көрүүгө, байкоого, элестетүүгө боло турган нерселердин сөздөр аркылуу сыпатталышы, сүрөттөлүшү дейт. Үй тапшырма болот балдар, силер ушул ар бир могул аныктаманы дептерге көчүрүп жазып, анан ушул ар бир сөздүн кара менен жазылып тургандардын мына жанындагы аныктамасын кошо жатташыңар керек болот. Сөзсүз булардын маанисин түшүнүшүбүз керек да, эң биринчи жаттоо аркылуу. Контекст, жазма же озеки кептин маанилик жактан бүткөрүлгөн жана анын тутумуна кирген айрым сөздөрдүн же сөз тизмектеринин маанисин аныктоо үчүн зарыл болгон бөлүгү. Контраргумент, контр деген өзү ошо карама каршы дегенди түшүндүрөт. Ошондо карама каршы аргумент дегенди эле түшүнсөңөр болот. Белгилүү бир ойду төгүндөочү дейт. Төгүндөөнү дагы азыр көрөбүз. Же анын күчүнүн кетирүүчү башка пикир дейт. Так, андан кийин мүнөздөө, негиздөө, ой жүгүртүү, салыштыруу дейт. Мисалы үчүн мына карагыла. Ой жүгүртүү, логикалык ыраттуулукта баяндалган ойлордун тизмеги. Мына буларды дагы көрсөңөр болот. Төгүндөө дегенде өтө көп сурайсыңар, себеби суроолордо төгүндөп атат, анан төгүн ой деген өтө көп кездешебиз. Бир нерсенин туура эмес, жалган экендигин далилдөө экен. То есть төгүндөө деген дагы далилдөө эле экен, болгону бир нерсенин калп экендигин далилдөө болуп эсептелет экен. Так, андан кийин тыянак дейт, жыйынтык, бүтүм. Текстке тыянак көп учурда ошентип, андыктан, ошондуктан, демек, натыйжада жана башка ушундай сөздөр менен коштолот дейт. Бул жерде балдар көңүл бура турган нерселер урунттуу сөздөр жана фразалар дейт балдар. Төмөндөгү сөздөр жана фразалар окуу жана түшүү бөлүмүндөгү суроолордо көп колдонулат дейт.
аларды окуп чыгып туура түшүнгөнүңүздү текшерип көрүңүз дейт. Демек мындай кыласыңар да. Бизде жана окуу жана түшүнүүдө эмне деди? Эң биринчи жөндөмүңөр эмне болуш керек дейт? Эң биринчи суроонун маанисин туура түшүнүшүңөр керек деп атат да. Ошо туура түшүнгөнүңөрдү аныкташ үчүн, мисалы үчүн, тексттин негизинде, бул текстте, контекстинде деген сөздү көргөндө силер эмнени түшүнөсүңөр? Силер азыр могу жакта окубай туруп, биринчи оң жагында, силер ушул 3 сөздү жазгыла дагы, сабактан кийин үй тапшырма катары ушуларды аткарасыңар. Өзүңөр эмнени түшүнөсүңөр? Ошол ойду жазасыңар дагы, жазгандан кийин анан могул аныктамасын окуп чыгасыңар. Ошондо силердин жазган оюңар менен ушул аныктама канчалык деңгээлде туура келди. Ошентип туура эле түшүнүп атасыңар, ошону текшерип көргүлө. Баарынан жакшы, эң ылайыктуу, тагыраак, баарынан так, баарынан көбүрөөк дейт. Бул жерде дагы өзүнүн аныктамасы берилген. Айрыкча дегенде эмнени түшүнөсүңөр, балдар? Тышкары, кошпогондо башка, эң башкысы, негизинен дейт. Мына ушул сөздөр бар экен. Демек мына эң негизги демек эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмүндө мына биз билбеген, же болбосо биз билебиз деп ойлоп жүргөн сөздөр жана алардын маанилери мына ушулар болушу мүмкүн экен. Ушулардын баардыгын окуп туура эле түшүндүкпү, баардыгын бекемдеп бышыктайт экенбиз. Андан кийин бул жакта текст берилген, балдар. Текст боюнча биз мындай кылабыз, балдар. Силер жеке кабинетке киресиңер дагы, ошондо мен силерге үй тапшырма кылып берейин. Жеке кабинетке кирсеңер, сыноо тести деген бөлүмдү ача турган болсоңор, ал жерде 5-чи вариант тест бар. 5-чи вариант, жок, ал жерде 5 жок экен. 3-чү вариант, 7-чи вариант деген тесттер бар. Ошондо силер эгерде тестти тапшыра элек болсоңор, 1-чи тестти тапшыргыла, 3-чү вариант тестти. Андан кийин ошол жерден силер текстти окуп чыгасыңар дагы. Тестти тапшыргандан кийин бир күн өткөндөн кийин, мисалы үчүн бүгүн тапшыра турган болсоңор, эртең сөзсүз тексттен кийин өзүңөр 10 суроо түзүшүңөр керек. Тапшырма ушундай да, биз 10 суроо түзөбүз дагы, суроону түзгөндөн кийин анан өзүңөрдүн суроолоруңарды карагыла дагы, анан автордун, ошол автор эмес, жана тестологдордун түзгөн суроолору менен өзүңөрдүн суроолоруңарды салыштырышыңар керек да. Ошондо биринчи текстти окуп туруп эле, анан 10 суроо түзөсүңөр да салыштырасыңар, анан өзүңөр көрөсүңөр сразу. Силер эмне жөнүндө ой жүгүртүп атасыңар? Тестологдор болсо тексттин кайсы жерлерине көбүрөөк маани берип атат, силер кайсы жерине маани берип атасыңар. Анан ошол 10 сурооңорду салыштыргандан кийин экинчи текстти окуйсуңар кайра. Муну 1 сааттын ичинде эле жасап койсоңор болот да. Аны сразу эле ушул суроолорду мындай суроону түзгөндөн эле аны кечке ойлонуштун деле кереги жок. Себеби мээңердин ичинде бар нерсе ал бат эле чыгат да. Анан кечке ойлонуп отура берсең деле ал чыгып калат деген нерсе эмес. Мээ мындай кандай иштесе, тез эле чыгарат негизичи информацияны. Анан экинчи текстти окуйсуңар дагы, анан дагы суроосун окубай туруп 10 суроо түзгүлө дагы, анан салыштыргыла. Ошондо биринчи текстти окугандан кийин тажрыйба алып каласыңар да, тестологдордун суроолору менен өзүңөрдүкүн салыштыргандачы. Ошондо уже биринчи тексттен алган тажрыйбаны экинчи текстке колдоносуңар. Анан ошо 2 текстке түзүп бүткөндөн кийин уже 20 суроо болот. Андан кийин 2 үзүндүнү окуйсуңар дагы, анан аларга дагы 10 суроо түзөсүңөр. Түзгөндөн кийин анан кайра эле ушундай тестологдордун түзгөн суроолору менен салыштырат экенсиңер. Ошондо 30 суроо түзөсүңөр дагы, ошентип машыгасыңар. Ошондо бул көнүгүү силерге эмне берет? Ошондо силердин ой жүгүртүүңөр кандай, анан тестологдор кандай ой жүгүртүп атат. Эгерде ошондой кылып салыштырып суроо түзө турган болсоңор, анда ой жүгүртүүнү мындай аябай тууралаганга жардам берет да. Анан уже кийин дагы тексттерди окуп баратканда уже силерге бул тажрыйба болуп калат.
Анан тезирээк тексттин оюн тапканга дагы бул эме болот, түрткү болот. То есть мындай тажрыйба болот да, кадимкидей өсөсүңөр сразу. Мына ушундай тапшырмалар, ушуларды аткарасыңар. Суроолор болсо берсеңер болот балдар, суроолорго жооп берейин. Буюрса эртеңден баштап, мына азыр бүгүн теория көбүрөөк болду. Эртең силер менен уже дагы тексттерди талдайбыз буюрса. Так, суроолор болсо жооп берейин.